Musa'nın 3. kitebi Lebiler 1. bölüm. Tengri Musa'nı çakırıp жыйын çatırının içinен ага мындай деп айтты. Ысрайыл уулдарына мындай деп айт. Силердин араңардан кимдир бирөө Теңирге арнап малдан курмандык чалгысы келсе, анда бодо малдан же майда малдан чалсын. Эгерде ал бүтүндөй өртөлчү курмандыкка бодо малдан чала турган болсо, кемчилиги жок эркек мал чалсын. Ал аны Теңирден ырайым табыш үчүн жыйын чатырынын кире беришине жетелеп келсин. Анан колун бүтүндөй өртөлчү курмандыктын башында койсун. Ошондо ал күнөөсүнөн тазаланышы үчүн ырайым табат. Анан букачарды Теңирдин алдында сойсун. Арундун уулдары ыйык кызмат кылуучулар анын канын алып келип, жыйын чатырынын кире беришиндеги курмандык чалынуучу жайдын ар тарабына чачып чыгышсын. Анан ал бүтүндөй өртөлчү курмандыктын терисин сыйрып алып, этин жиликтеп бөлсүн. Арундун уулдары ыйык кызмат кылуучулар болсо, курмандык чалынуучу жайга от алып келип, үстүнө отун салышсын. Арундун уулдары ыйык кызмат кылуучулар курмандыктын этин, башын, майын курмандык чалынуучу жайда күйүп жаткан отундардын үстүнө ордорду менен коюшсун. Ал эми ичеги карындар менен шыйрактарын сууга жуушсун. Анан ыйык кызмат кылуучу анын бардыгын курмандык чалынуучу жайда өрттөсүн. Бул жыты Теңирге жаккан бүтүндөй өртөлчү курмандык. Эгерде анын курмандыгы майда мал, кой же эчки болсо, анда кемчилиги жок эркек болсун. Аны Теңирдин алдында курмандык чалынуучу жайдын түндүк тарабына сойсун. Арундун уулдары ыйык кызмат кылуучулар анын канын курмандык чалынуучу жайдын ар тарабына чачып чыгышсын. Анан аны жиликтеп бөлүп, башын кесип, майын ажыратышсын. Ыйык кызмат кылуучу аларды курмандык чалынуучу жайда күйүп жаткан отундардын үстүнө орду менен койсун. Ал эми ичеги карындар менен шыйрактарын сууга жуушсун. Анан ыйык кызмат кылуучу баарын алып келип, курмандык чалынуучу жайда өрттөсүн. Бул жыты Теңирге жаккан бүтүндөй өртөлчү курмандык. Эгерде ал бүтүндөй өртөлчү курмандыкка Теңирге арнап канаттуулардан алып келгиси келсе, бактек же жаш көгүчкөн алып келсин. Ыйык кызмат кылуучу аны курмандык чалынуучу жайга алып келип, башын жулуп, курмандык чалынуучу жайда өрттөсүн. Канын болсо, курмандык чалынуучу жайдын капталына сыксын. Анын жемсөөсү менен жүндөрүн курмандык чалынуучу жайдын чыгыш тарабындагы гүл жаткан жерге таштасын. Анын канаттарын кайрып койсун, бирок жулуп албасын. Ыйык кызмат кылуучу аны курмандык чалынуучу жайда күйүп жаткан отундардын үстүнө коюп, өрттөп жиберсин. Бул жыты Теңирге жаккан бүтүндөй өртөлчү курмандык. 2. бөлүм. Ким Теңирге арнап нан курмандыгын алып келе турган болсо, буудай унун алып келсин. Ага зайтун майын куюп, үстүнө ладан салсын. Анан аны Арундун уулдарына, ыйык кызмат кылуучуларга алып келсин. Ыйык кызмат кылуучу зайтун майы менен ладан кошулган ундан бир ууч алып, аны курмандык чалынуучу жайда Теңир эсине алышы үчүн өрттөсүн. Бул жыты Теңирге жаккан курмандык. Ал эми нан курмандыгынын калганы Арунга жана анын уулдарына тиешелүү. Бул Теңирге арналган курмандыктардын эң ыйыгы болот. Эгерде нан курмандыгына тандырга жабылган нан алып келсең, анда ачыткы кошулбаган, зайтун майы кошулган, буудай унунан жуурулган нан болсун. Жана зайтун майы сыйпалган, ачыткы кошулбаган нан болсун. Эгерде нан курмандыгына көмөч казанда бышырылган нан алып келсең, анда ал ачыткы кошулбаган, зайтун майы кошулган, буудай унунан болсун. Аны сындырып, үстүнө зайтун майын кой. Бул нан курмандыгы болот. Эгерде нан курмандыгына карапага бышырылган нан алып келсең, анда ал зайтун майы кошулган, буудай унунан жасалсын. Теңирге ушундай жасалган нан курмандыктарын алып кел. Аларды ыйык кызмат кылуучуга бер. Ал болсо аны курмандык чалынуучу жайга алып келип коет. Ыйык кызмат кылуучу ал курмандыктардын бир бөлүгүн алып, Теңир эсине алышы үчүн курмандык чалынуучу жайда өрттөп жиберсин. Бул жыты Теңирге жаккан курмандык. Ал эми нан курмандыгынын калганы Арунга жана анын уулдарына тиешелүү. Бул Теңирге арнап өрттөлчү курмандыктардын эң ыйыгы. Теңирге арнап алып келген нан курмандыгыңардын эч бирине ачыткы кошпогула. Анткени ачыткы кошулган курмандыкты балды Теңирге арнап өрттөгөнгө болбойт. Аларды биринчи түшүм курмандыгы катары Теңирге алып келсеңер болот. Бирок аларды жагымдуу жыт чыгаруу үчүн курмандык чалынуучу жайда өрттөгөнгө болбойт.
Нан курмандыктарыңдын ар бирине туз сал. Курмандыктарыңа Кудайыңдын келишим тузун кошпой койбо. Ар бир курмандыгыңды алып келгенде туз ала кел. Эгерде биринчи түшүмүңдөн Теңирге арнап нан курмандыгын алып келсең, анда алгачкы буудай баштарынан отко кууруп, жанчып майдалап алып кел. Аларга зайтун майынан куюп, үстүнө ладан салып кой. Бул нан курмандыгы болот. Ыйык кызмат кылуучу зайтун майы менен ладан кошулган дандардын бир бөлүгүн алып, Теңир эсине алсын үчүн өрттөсүн. Бул Теңирге арналган курмандык болот. 3 бөлүм. Ким Теңирге арнап тынчтык курмандыгына эркек же ургаачы бодомалдан алып келсе, анда кемчилиги жогунан алып келсин. Анан өз колун өз курмандыгынын башына коюп, жыйын чатырынын эшигинин алдында сойсун. Арундун уулдары ыйык кызмат кылуучулар болсо, анын канын курмандык чалынуучу жайдын ар тарабына чачып чыгышсын. Анан ал тынчтык курмандыгынан Теңирге арнап ичин каптаган майын жана ичиндеги бүт майын, эки бөйрөгү менен бөйрөк майын, карчыга майын, эки бөйрөк менен кошо боор майын бөлүп алып келсин. Арундун уулдары буларды курмандык чалынуучу жайда күйүп жаткан отундардын үстүндөгү бүтүндөй өрттөлчү курмандык менен кошо өрттөп жиберсин. Бул жыты Теңирге жаккан курмандык. Ким Теңирге арнап тынчтык курмандыгына эркек же ургаачы майдамалдан алып келе турган болсо, кемчилиги жогунан алып келсин. Эгерде ал курмандыкка кой алып келсе, аны Теңирдин алдына жетелеп келсин. Анан өз колун өз курмандыгынын башына коюп, жыйын чатырынын эшигинин алдында сойсун. Арундун уулдары болсо, анын канын курмандык чалынуучу жайдын ар тарабына чачып чыгышсын. Анан ал Теңирге арнап өрттөө үчүн тынчтык курмандыгынын майын, кыр арканын учуна чейин кесилген куйругун, карын майын, ичиндеги бүт майын, эки бөйрөгү менен бөйрөк майын, карчыга майын, эки бөйрөгү менен кошо боор майын бөлүп алып келсин. Ыйык кызмат кылуучу аларды курмандык чалынуучу жайда өрттөсүн. Бул отко өрттөлгөн курмандык Теңирге арналган курмандык болот. Эгерде ал курмандыкка эчки алып келсе, аны Теңирдин алдына жетелеп келсин. Анан өз колун анын башына коюп, жыйын чатырынын алдына сойсун. Арундун уулдары анын канын курмандык чалынуучу жайдын ар тарабына чачып чыгышсын. Анан андан Теңирге арнап, анын карын майын жана ичиндеги бүт майын, эки бөйрөгү менен бөйрөк майын, карчыга майын, эки бөйрөгү менен кошо боор майын бөлүп алып келсин. Анан ыйык кызмат кылуучу аларды курмандык чалынуучу жайда өрттөсүн. Бул отко өрттөлгөн курмандык жыты Теңирге жаккан курмандык. Анын бардык майы Теңирге арналсын. Бул мыйзам силердин укум тукумуңарга алардын жашаган жерине карабастан түбөлүккө калсын. Эч кандай май, эч кандай кан жебегиле. 4 бөлүм. Теңир Мусага мындай деп айтты: Ысрайыл уулдарына айт, ким Теңирдин осуяттарынын бирин жаңылыштык менен бузуп күнөө кылса жана кылууга болбой турган иштерди кылса, же майланган ыйык кызмат кылуучу күнөө кылып элди күнөөкөр кылса, анда кылган күнөөсү үчүн бодомалдан кемчилиги жок букачарды Теңирдин алдына күнөө үчүн чалынуучу курмандык алып келсин. Анан ал букачарды жыйын чатырынын эшигинин алдына, Теңирдин алдына алып келип, колдорун букачардын башына коюп, Теңирдин алдында сойсун. Майланган ыйык кызмат кылуучу букачардын канынан алып, жыйын чатырына алып келсин. Анан ыйык кызмат кылуучу сөөмөйүн канга малып, Теңирдин алдында, ыйык жайдын көшөгөсүнүн алдында 7 жолу чачсын. Ыйык кызмат кылуучу букачардын канын жыйын чатырында, Теңирдин алдында турган жыпар жыттуу зат түтөтүлүүчү жайдын мүйүздөрүнө сыйпасын. Ал эми букачардын калган канын жыйын чатырынын кире беришиндеги курмандык чалынуучу жайдын түбүнө төгүп салсын. Анан күнөө үчүн чалынган букачардын бүт майын, ичин каптаган майын, ичиндеги бүт майын, эки бөйрөгүн бөйрөк майын, карчыга майын, эки бөйрөгү менен кошо боор майын бөлүп алсын. Буларды тынчтык курмандыгына чалынган букачардыкындай кылып бөлүп алсын. Буларды ыйык кызмат кылуучу курмандык чалынуучу жайда өрттөсүн. Ал эми букачардын терисин, бүт этин, башын, шыйрактарын, ичеги каардын кан жини менен букачарды бүт бойдон стандын сыртындагы гүл төгүлчү таза жерге алып чыгып, отундардын үстүнө коюп өрттөп жиберсин. Ал гүл төгүлчү жерде өрттөлсүн. Эгерде Ысрайыл жамааты жаңылыштык менен күнөө кылса, ал жамааттын алдында ачыкка чыкпаса, же Теңирдин осуяттарынын бирин бузуп кылууга болбой турган бир иш кылып күнөөлүү болсо,
Анда алар күнөө кылганын билишкенден кийин бүткүл жамааттын күнөөсү үчүн курмандыкка бодомалдан бир букачар чыгарып, аны жыйын чатырынын алдына алып келишсин. Анан жамааттын аксакалдары Теңирдин алдында колдорун букачардын башына коюп, аны Теңирдин алдында союшсун. Анан майланган ыйык кызмат кылуучу букачардын канын жыйын чатырынын ичине алып кирсин. Ыйык кызмат кылуучу сөөмөйүн канга малып, Теңирдин алдына, ыйык жайдын көшөгөсүнүн алдына 7 жолу чачсын. Анан канды жыйын чатырынын ичинде Теңирдин алдында турган курмандык чалынуучу жайдын мүйүздөрүнө сыйпасын. Ал эми калган канды жыйын чатырынын кире беришинде турган курмандык бүтүндөй өрттөлчү жайдын түбүнө төгүп салсын. Анан анын бүт майын чыгарып алып, курмандык чалынуучу жайда өрттөп жиберсин. Кылган күнөө үчүн алып келген букачарды кандай кылса, бул букачарды да дал ошондой кылсын. Ыйык кызмат кылуучу аларды күнөөдөн ушинтип тазалайт. Ошондо алардын кылган күнөөсү кечирилет. Мурунку букачарды өрттөгөндөй эле, бул букачарды да стандын сыртына алып чыгып өрттөп жиберсин. Бул жамааттын күнөөсү үчүн чалынган курмандык болот. Ал эми башчы күнөө кылса жана Кудай Теңирдин осуяттарын бирин жаңылыштык менен бузуп, кылууга болбой турган бир иш кылып күнөөлүү болсо, анда ал күнөө кылганын билгенден кийин кемчилиги жок текени курмандыкка алып келсин. Анан өз колун текенин башына коюп, Теңирдин алдында турган бүтүндөй өрттөлчү курмандыктар союлчу жерде сойсун. Бул курмандык күнөө үчүн чалынган курмандык болот. Анан ыйык кызмат кылуучу күнөө үчүн чалынган курмандыктын канына сөөмөйүн малып, курмандык бүтүндөй өрттөлчү жайдын мүйүздөрүнө сыйпасын. Ал эми анын калган канын курмандык чалынуучу жайдын түбүнө төгүп салсын. Анын бүт майын, тынчтык курмандыгынын майын өрттөгөндөй кылып өрттөсүн. Ыйык кызмат кылуучу аны кылган күнөөсүнөн ушинтип тазалайт. Ошондо анын күнөөсү кечирилет. Элдин ичинен бир адам жаңылыштык менен күнөө кылса, жана Теңирдин осуяттарынын бирин бузуп, кылууга болбой турган бир иш кылып күнөөлүү болсо, анда ал күнөө кылганын билгенден кийин күнөөсү үчүн кемчилиги жок эчкини курмандыкка алып келсин. Анан күнөөсү үчүн алып келген курмандыктын башына өз колун коюп, күнөөсү үчүн чалынуучу эчкини бүтүндөй өрттөлчү курмандыктар союлуучу жерде сойсун. Анан ыйык кызмат кылуучу анын канына сөөмөйүн малып, курмандык бүтүндөй өрттөлчү жайдын мүйүздөрүнө сыйпасын. Ал эми анын калган канын курмандык чалынуучу жайдын түбүнө төгүп салсын. Анын бүт майын, тынчтык курмандыгынын майын бөлүп алгандай кылып бөлүп алсын. Анан ыйык кызмат кылуучу аны курмандык чалынуучу жайда өрттөп жиберсин. Бул жыты Теңирге жаккан курмандык. Ыйык кызмат кылуучу анын күнөөдөн ушинтип тазалайт. Ошондо анын күнөөсү кечирилет. Эгерде ал кылган күнөөсү үчүн кой алып келгиси келсе, анда кемчилиги жок ургаачы кой алып келсин. Анан ал колун күнөөсү үчүн чалынуучу курмандыктын башына коюп, бүтүндөй өрттөлчү курмандыктар союлчу жерде сойсун. Анан ыйык кызмат кылуучу күнөө үчүн чалынган бул курмандыктын канына сөөмөйүн малып алып, курмандык бүтүндөй өрттөлчү жайдын мүйүздөрүнө сыйпасын. Ал эми анын калган канын курмандык чалынуучу жайдын түбүнө төгүп салсын. Анан анын бүт майын, тынчтык курмандыгына чалынган койдун майындай кылып бөлүп алсын. Анан бул майды ыйык кызмат кылуучу Теңирге арнап курмандык чалынуучу жайда өрттөсүн. Ыйык кызмат кылуучу аны кылган күнөөсүнөн ушинтип тазалайт. Ошондо анын күнөөсү кечирилет. 5 бөлүм. Ким бирөөнүн каргыш айтканын угуп, ошого күпөө болуп, же көрүп билип туруп айтпай койсо, анда ал күнөөлүү болот. Ким таза эмес бир нерсеге, адал эмес жаныбардын, же адал эмес малдын, же адал эмес сойлоочу жаныбардын тарпына билбей тийип алса, ал билбегенине карабастан таза эмес жана айыптуу болуп калат. Ким адамдын булгай турган кандайдыр бир таза эмес нерсесине билбей тийип алса, бирок аны кийин билсе, ал кийин билгенине карабастан айыптуу болуп калат. Адамдар ойлонбостон убада берип алгандай, ким жаманбы, жакшыбы, кандайдыр бир ишти кылам деп ойлонбой туруп убада берип анысын унутуп калса, бирок кийин эстесе, ал эстегенине карабастан айыптуу болуп калат. Ким ушулардын ичинен бирин кылып айыптуу болсо, анда ал кылган күнөөсүн мойнуна алып ачык айтсын. Ал кылган күнөөсү үчүн Теңирге арнап курмандыкка майда жандыктан кой же эчки алып келсин. Ошондо ыйык кызмат кылуучу аны кылган күнөөсүнөн тазалайт. Эгерде анын койгалы жетпесе, анда кылган күнөөсү үчүн Теңирге арнап курмандыкка 2 бактек же 2 жаш көгүчкөн алып келсин. Бирин күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка, экинчисин бүтүндөй өрттөлчү курмандыкка алып келсин.
аларды ыйык кызмат кылуучуга алып келсин. Ыйык кызмат кылуучу күнөө үчүн алып келинген биринчи канаттуунун башын жулуп албай, мойнун сындырып койсун. Күнөө үчүн чалынган бул курмандыктын канын курмандык чалынуучу жайдын капталына чачсын. Ал эми калган канды курмандык чалынуучу жайдын түбүнө сыгып салсын. Бул күнөө үчүн чалынган курмандык болот. Ал эми экинчисин эрежеси боюнча бүтүндөй өртөлчү курмандыкка чалсын. Ыйык кызмат кылуучу аны кылган күнөөсүнөн ушинтип тазалайт. Ошондо анын күнөөсү кечирилет. Эгерде ал 2 бактек же 2 жаш көгүшкөн алып келе албаса, анда күнөөсү үчүн курмандыкка эйпанын 1/10 буğday унун алып келсин. Ага зайтун майын куйбасын, ладан да салбасын, анткени бул күнөө үчүн чалынган курмандык болот. Ал аны ыйык кызмат кылуучуга алып келсин. Теңир эсине алышы үчүн ыйык кызмат кылуучу андан бир уч толтура алып, курмандык чалынуучу жайда теңирге арнап өрттөсүн. Бул күнөө үчүн чалынган курмандык болот. Жогоруда айтылгандардын бирин кылып күнөө кылган аны ыйык кызмат кылуучу күнөөсүнөн ушинтип тазалайт. Ошондо анын күнөөсү кечирилет. Ал эми артып калганы нан курмандыгы сыяктуу эле ыйык кызмат кылуучуга тиешелүү. Теңир Мусага дагы мындай деп айтты: Ким кылмыш кылса жана теңирге арналган нерселерге каршы жаңылыштык менен күнөө кылса, анда ал айыбы үчүн теңирге арнап майда малдан кемчилиги жок кочкор алып келсин. Сен ал кочкорду ыйык шекел болгон күмүш шекел менен баала. Бул айып үчүн чалынган курмандык болот. Ал теңирдин кайсы ыйык нерсесине каршы күнөө кылса, ошону төлөп берсин. Анын баасынын 5/1 кошуп ыйык кызмат кылуучуга берсин. Аны ыйык кызмат кылуучу кылган күнөөсүнөн айып үчүн чалынган кочкор менен ушинтип тазалайт. Ошондо анын күнөөсү кечирилет. Ким күнөө кылса жана теңирдин осуяттарынын бирин бузуп, кылууга болбой турган бир иш кылса, билбестиктен күнөөлүү болуп, мойнунда күнөөсү болсо, анда ал айыбы үчүн курмандыкка ыйык кызмат кылуучу баалаган кемчилиги жок кочкорду алып келсин. Ыйык кызмат кылуучу аны билбей кылган күнөөсүнөн ушинтип тазалайт. Ошондо анын күнөөсү кечирилет. Бул курмандык теңирдин алдындагы айыбы үчүн чалынган курмандык болот. 6-бөлүм. Теңир Мусага дагы мындай деп айтты: Ким теңирге каршы мындай иштерди кылып күнөөгө батса, сактап турууга берген нерсени бербей танып кетсе, же бирөөнүн буюмун менчиктеп алса, же уурдап алса, же жакынын алдап кетсе, же бирөөнүн жоголгон буюмун таап алып унчукпай койсо, адамдар жалган убада берип күнөөгө баткандай жалган убада берсе, анда ал күнөө кылып айыптуу болгондуктан уурдап алганын, же менчиктеп алганын, же сактап турууга берилгенди, же таап алган нерсесин кайтарып берсин. Эгерде ал бирөөнүн бир нерсесин алдап алса, аны толугу менен кайтарып берсин. Айып үчүн чалынуучу курмандыгын алып келген күнү анын баасынын 5/1 кошуп, ээсине кайтарып берсин. Ал сенин баалаганың боюнча айып үчүн чалынуучу курмандыкка койлордун ичинен кемчилиги жок кочкорду теңирге арнап ыйык кызмат кылуучуга алып келсин. Ыйык кызмат кылуучу аны теңирдин алдында күнөөдөн ушинтип тазалайт. Ошондо ал кандай күнөө кылып айыптуу болсо, бардыгы кечирилет. Анан Теңир Мусага дагы мындай деп айтты: Аарун менен анын уулдарына бүтүндөй өртөлчү курмандык жөнүндө төмөнкүдөй мыйзамды бер. Бүтүндөй өртөлчү курмандык өртөлчү жайда түнү бою калсын. Курмандык чалынуучу жайдагы от түнү бою күйүп турсун. Ыйык кызмат кылуучу зыгыр бууласынан токулган сырт кийими менен зыгыр бууласынан жасалган ич кийимин кийип, курмандык чалынуучу жайда бүтүндөй өртөлгөн курмандыктан калган гүлдү чыгарып алып, курмандык чалынуучу жайдын жанына койсун. Анан үстүндөгү кийимдерин чечип, башка кийимдерди кийип, гүлдү стандын сыртындагы таза жерге алып чыксын. Бирок курмандык чалынуучу жайдагы от өчпөстөн күйүп турсун. Ыйык кызмат кылуучу ага ар күнү эртең менен отун жагып, анын үстүнө бүтүндөй өртөлчү курмандыкты коюп, анын үстүнө тынчтык курмандыгынын майын өрттөп турсун. Курмандык чалынуучу жайда от дайыма күйүп турсун, өчпөсүн. Нан курмандыгы жөнүндөгү мыйзам мындай: Аарундун уулдары аларды теңирдин алдында курмандык чалынуучу жайга алып келишсин. Анан ыйык кызмат кылуучу нан курмандыктарынын ичинен зайтун майы кошулган, үстүнө ладан салынган буğday унунан бир ууч алып, жыпар-жыттуу зат түтөтүлүүчү жайда өрттөсүн. Бул курмандык теңир эсине алыш үчүн өрттөлгөн, жыты теңирге жаккан курмандык. Нан курмандыгынын калганын Аарун менен анын уулдары жесин. Алар ачыткысыз нанды ыйык жайда, жыйын чатырынын короосунда жешсин.
Ал ачыткы кошулбай бышырылсын. Мен муну мага арналган курмандыктардын ичинен аларга үлүш кылып бердим. Бул күнөө үчүн жана айып үчүн чалынган курмандык сыяктуу эле эң ыйык курмандык. Аны Аарон тукумунун эркек аттууларынын баары жесе болот. Бул курмандык силердин укум тукумуңарга Теңирдин курмандыктарынын ичинен түбөлүккө калсын. Ага тийгендин баары ыйык болуп калат. Анан Теңир Мусага дагы мындай деп айтты: Аарондун жана анын уулдарынын ыйык кызматка майланган күнү Теңирге алып келе турган курмандыгы бул күн сайын алып келинүүчү эйпанын 1/10 бөлүгүнчөлүк буудай уну, анын жарымын эртең менен, жарымын кечинде алып келсин. Ал көмөч казанга зайтун майы кошулуп бышырылсын, сындырып алып келген нан курмандыгындай кылып, аны да сындырып үстүнө зайтун майын куюп алып кел. Аны Теңирге жагымдуу жыт чыгаруу үчүн алып кел. Аны Аарондун уулдарынын ичинен атасынын ордуна дайындалган ыйык кызмат кылуучу аткарсын. Бул Теңирдин түбөлүк мыйзамы. Ал бүт бойдон өрттөлсүн. Ыйык кызмат кылуучу алып келген бардык нан курмандыктары желбестен бүт бойдон өрттөлсүн. Теңир Мусага дагы мындай деп айтты: Аарон менен анын уулдарына күнөө үчүн чалынуучу курмандык жөнүндөгү мыйзам мындай деп айт: Күнөө үчүн чалынуучу курмандык Теңирдин алдында бүтүндөй өрттөлчү курмандыктар союла турган жерде союлсун. Бул эң ыйык нерсе. Аны күнөө үчүн чалынуучу курмандыкты чалып жаткан ыйык кызмат кылуучу жесин. Ал ыйык жерде жыйын чатырынын короосунда желсин. Анын этине тийгендин баары ыйык болуп калат. Эгерде анын каны кийимге чачыраса, анда кан чачыраган кийимди ыйык жерде жуу. Ал бышкан чопо идиште талкалап сал. Эгерде ал жез идиште бышырылса, анда аны тазалап суу менен жуу. Аны ыйык кызмат кылуучулар тукумунун эркек аттууларынын баары жесе болот. Бул эң ыйык нерсе. Күнөө үчүн чалынуучу курмандыктын каны ыйык жайды ыйыкташ үчүн жыйын чатырына киргизилсе, анда ал курмандык желбесин, ал отко өрттөлсүн. 7 бөлүм. Айып үчүн чалынуучу курмандык жөнүндө мыйзам мындай. Бул эң ыйык нерсе. Айып үчүн чалынуучу курмандык бүтүндөй өртөлчү курмандык союлчу жерде союлсун. Анын канын курмандык чалынуучу жайдын ар тарабына чачып чыгыш керек. Курмандыкты алып келген адам анын бүт майын, куйрук майын, ич майын 4, 2 бөйрөгү менен бөйрөк майын, карчыга майын, 2 бөйрөгү менен кошо боор майын бөлүп алып келсин. Мунун баарын ыйык кызмат кылуучу Теңирге арнап, курмандык чалынуучу жайда өрттөсүн. Бул айып үчүн чалынган курмандык болот. Аны ыйык кызмат кылуучулар уруусунун эркек аттууларынын баары жесе болот. Ал ыйык жерде желсин. Бул эң ыйык нерсе. Күнөө үчүн чалынуучу курмандык менен айып үчүн чалынуучу курмандыктын мыйзамы бир. Бул курмандык күнөөдөн тазалаган ыйык кызмат кылуучуга тиешелүү. Ыйык кызмат кылуучу бирөөнүн бүтүндөй өрттөлчү курмандыгын өрттөсө, ал өрттөгөн бүтүндөй өрттөлчү курмандыктын териси ага тиешелүү. Тандырга, карапага же көмөч казанга бышырылган нан курмандыктарынын баары аларды Теңирдин алдына алып келген ыйык кызмат кылуучуга тиешелүү. Нан курмандыктарынын зайтун майы кошулганы да, кошулбаганы да Аарондун уулдарына бирөөнө гана эмес, баарына тиешелүү. Теңирге арнап алып келген тынчтык курмандыгы жөнүндө мыйзам мындай. Ким курмандыкты ыраазычылык билдирүү үчүн алып келсе, анда ал ыраазычылык билдирүү курмандыгына зайтун майы кошулган, ачыткы кошулбай бышырылган нандарды, ачыткы кошулбай бышырылган, үстүнө зайтун майы сыйпалган тандыр нандарды, зайтун майы сиңирилген буудай унун, зайтун майы кошулган нандарды алып келсин. Ал ыраазычылык билдирүү курмандыгын алып келгенде тандыр нандардан сырткары ачыткы кошулган нан алып келсин. Бардык курмандыктардын ичинен бирөөнү ал Теңирдин алдында өйдө көтөрсүн. Бул курмандык тынчтык курмандыгынын канын чачкан ыйык кызмат кылуучуга тиешелүү. Ыраазычылык билдирип алып келген тынчтык курмандыгынын эти чалынган күнү желсин, андан эртең мененкиге калбасын. Ким Теңирге арнап убада боюнча же өз каалоосу боюнча курмандык алып келсе, анда ал курмандык алып келген күнү желсин, артып калганын эртеси күнү жесе болот. Ал эми курмандыктын 3-чү күнгө калган эти өрттөлсүн. Эгерде тынчтык курмандыгынын этин 3-чү күнү жей турган болсо, ал Кудайга жакпайт, анын алып келгени эсепке алынбайт. Ал таза эмес болуп эсептелет. Ким аны жесе, ал күнөөлүү болот. Эгерде бул эт таза эмес, бир нерсеге тийип кетсе, анда ал желбестен өрттөлсүн. Ал эми таза этти таза адам жесе болот. Ким таза эмес болуп турганда Теңирге арналган тынчтык курмандыгынын этин жесе, анда ал адам өз элинин арасынан жок кылынсын.
Кийим таза эмес нерселерге, адамдын таза эмес нерсесине же таза эмес малга, же таза эмес сойлоочу жаныбарга тийип, анан теңирге арналган тынчтык курмандыгынын этинен жесе, анда ал адам өз элинин арасынан жок кылынсын. Теңир Мусага дагы мындай деп айтты. Исраил уулдарына мындай деп айт: өгүздүн да, койдун да, эчкинин да майын жебегиле. Өлгөн малдын же жырткыч жыра тарткан малдын майын ар кандай нерсеге пайдаланса болот, бирок жегенге болбойт. Ким теңирге курмандыкка алып келинген малдын майын жесе, ал өз элинин арасынан жок кылынсын. Кайсы жерде жашасаңар да эч кандай канаттуунун, эч кандай малдын канын жебегиле. Ким кайсы бир жандын канын жесе, анда ал адам өз элинин арасынан жок кылынсын. Теңир Мусага дагы мындай деп айтты: Исраил уулдарына мындай деп айт: ким теңирге тынчтык курмандыгын алып келсе, анда ал тынчтык курмандыгынын тиешелүү бөлүгүн теңирге өзү алып келсин. Ал курмандыкты теңирге өз колу менен алып келүүгө тийиш, ал курмандыктын майы менен төшүн теңирдин алдына силкилдетсин. Майын ыйык кызмат кылуучу курмандык чалынуучу жайда өрттөсүн. Ал эми төшү Арун менен анын уулдарына тиешелүү. Тынчтык курмандыгыңардын ичинен өйдө көтөрүлө турган оңсанын ыйык кызмат кылуучуга тартуу катары бергиле. Арундун уулдарынын ичинен тынчтык курмандыгынын канын курмандык чалынуучу жайга чачкан, майын өрттөгөн уулуна оңсаны тиешелүү. Анткени мен Исраил уулдарынын тынчтык курмандыктарынын ичинен силкилдетиле турган төш менен өйдө көтөрүлө турган оңсанды Исраил уулдарынан түбөлүк үлүш катары ыйык кызмат кылуучу Арунга жана анын уулдарына бердим. Арун менен анын уулдарынын теңирдин алдында ыйык кызматка чакырылган күндөн баштап теңирге арналган курмандыктардын ичинен алган үлүшү ушул. Бул үлүштү теңир аларды ыйык кызматка майлаган күндөн баштап аларга Исраил уулдары алып келген курмандыктардан берип турууга буйрук кылган. Бул алардын укум тукумуна түбөлүккө калган мыйзам. Бүтүндөй өртөлчү курмандык жөнүндө, нан курмандыгы жөнүндө, күнөө үчүн чалынган курмандык жөнүндө, айып үчүн чалынган курмандык жөнүндө, ыйык кызматка арноо курмандыгы жөнүндө жана тынчтык курмандыгы жөнүндө берилген мыйзамдар ушулар. Теңир Мусага Синай тоосунда берген мыйзамдар ушулар. Ал бул мыйзамдарды Синай чөлүндө Исраил уулдарына теңирге арнап курмандыктарды алып келгиле деп буйруган күнү берген. 8-бөлүм. Теңир Мусага мындай деп айтты: Арунду, аны менен бирге анын уулдарын, алардын кийимдерин, ыйык кызматка майлоочу майды, күнөө үчүн курмандыкка чалына турган букачарды, 2 кочкорду, ачыткы кошулбаган 1 себет нанды алып кел. Бүт жамаатты да жыйын чатырынын эшигинин алдына чогулт. Теңир Мусага кандай буйруса, ал ошондой кылды. Бүт жамаат жыйын чатырынын эшигинин алдына чогулду. Ошондо Муса жамаатка кайрылып мындай деди: Теңир мындай кылууну буйруду. Анан Муса Арунду жана анын уулдарын чакырып, аларды сууга жуунтту. Анан Арунга узун көйнөк кийгизип, белине бел курчоо курчап, анын үстүнөн чапан кийгизип, анын үстүнөн алжапкыч кийгизип, алжапкычтын сыртынан бел курчоо курчап, аны менен алжапкычты байлап койду. Анан анын үстүнөн төш чөнтөк кийгизип, төш чөнтөктүн ичине Урим менен Тумим салды. Анан Теңир Мусага буйругандай анын башына кидар кийгизип, кидардын алды жагына жылмаланган алтын тактайчаны, ыйык таажыны такты. Анан Муса майлоочу майды алып, жыйын чатырын, анын ичинде болгон нерсенин баарын ыйыктады. Анан майлоочу майдан алып, курмандык чалынуучу жайга 7 жолу чачып, курмандык чалынуучу жайды жана анын баардык буюмдарын, жуунгучту, анын таканыштарын ыйыктады. Анан майлоочу майдан Арундун башына койду, аны ыйыкташ үчүн майлады. Анан Муса Теңир ага буйругандай Арундун уулдарын да чакырып, аларга да узун көйнөк кийгизип, белдерине бел курчоо курчап, баштарына баш кийим кийгизди. Анан ал күнөө үчүн курмандыкка чалынуучу букачарды алып келди. Арун менен анын уулдары анын башына колдорун коюшту. Анан Муса аны союп, канына сөөмөйүн алып, курмандык чалынуучу жайдын мүйүздөрүнүн ар тарабына сыйпап, курмандык чалынуучу жайды ыйыктады. Ал эми калган канды курмандык чалынуучу жайдын түбүнө төктү. Аны таза кылыш үчүн ошентип ыйыктады. Анан Муса курмандыктын ичиндеги бүт майын, боор майын 2 бөйрөгүн, алардын майын алып, курмандык чалынуучу жайда өрттөп жиберди. Букачардын өзүн, терисин, этин жана канжинин Теңир Мусага буйругандай стандын сыртына алып чыгып, отко өртөп жиберди. Анан ал бүтүндөй өртөлчү курмандыкка чалынуучу кочкорду жетелеп келди. Арун менен анын уулдары колдорун кочкордун башына коюшту.
Анан Муса аны союп, анын канынан алып, курмандык чалынуучу жайдын ар тарабына чачып чыкты. Анан кочкорду жиликтеп бөлүп, башын, майын, жиликтеп бөлүнгөн эттерин өрттөп жиберди. Ал эми ичеги карындар менен шыйдактарын жууп, кочкорду бүт бойдон курмандык чалынуучу жайда өрттөп жиберди. Жыты теңирге жаккан бүтүндөй өртөлчү бул курмандык Теңир Мусага буйругандай Теңирге арналган курмандык. Анан ал ыйык кызматка дайындоодо чалынуучу экинчи кочкорду алып келди. Аарон жана анын уулдары колдорун кочкордун башына коюшту. Муса аны союп, канынан алып, Аарондун оң кулагынын көнчөгүнө, оң колунун бармагына жана оң бутунун баш бармагына сыйпады. Анан ал Аарондун уулдарын да чакырып алып, алардын оң кулактарынын көнчөгүнө, оң колдорунун бармактарына, оң буттарынын баш бармактарына сыйпады. Анан курмандык чалынуучу жайдын ар тарабына чачып чыкты. Анан анын майын, куйругун, ичиндеги бүт майын, боор майын, эки бөйрөгүн, алардын майын оң санын алды. Анан Теңирдин алдында турган себеттеги ачыткы кошулбаган нандан бирди, зайтун майы кошулган нандан бирди жана тандыр нандан бирди алып, аларды май менен оң далынын үстүнө койду. Муса мунун баарын Аарондун жана анын уулдарынын колдоруна берди. Алар аны Теңирдин алдында силкилдетишти. Анан Муса буларды алардын колдорунан алып, курмандык бүтүндөй өртөлчү жайда өрттөп жиберди. Бул курмандык ыйык кызматка дайындоого арналган жыты Теңирге жаккан курмандык. Анан Муса төштү алып Теңирдин алдында силкилдетти. Теңир Мусага буйругандай ыйык кызматка дайындоодо чалынган кочкордон Мусага тийген үлүш ушул. Анан Муса майлоочу майдан жана курмандык чалынуучу жайдагы кандан алып, Ааронга жана анын кийимдерине, анын уулдарына жана уулдарынын кийимдерине чачты. Аарон менен анын кийимдерин, уулдары менен алардын кийимдерин ушинтип ыйыктады. Анан Муса Ааронга жана анын уулдарына мындай деди: "Этин жыйын чатырынын эшигинин алдына бышыргыла. Аны ошол жерде ыйык кызматка дайындоого арналган себеттеги нан менен кошо жегиле. Мага аны Аарон жана анын уулдары жесин деген буйрук берилген. Ал эми эт менен нандан артып калганын өрттөп жибергиле. Силерди ыйык кызматка дайындоо күндөрү бүткөнгө чейин 7 күн жыйын чатырынын эшигинин алдынан кетпегиле. Анткени силерди ыйык кызматка дайындоо мөөнөтү 7 күнгө созулат. Силердин тазаланууңар бүгүнкүдөй болушу керек." Теңир ошондой буйруган. Жыйын чатырынын эшигинин алдында 7 күн бою күнү түнү тургула. Өлүп калбашыңар үчүн Теңирдин алдында сак тургула. Анткени мага Кудай Теңирден ушундай буйрук болгон. Теңир Муса аркылуу эмнени буйруса, Аарон жана анын уулдары ошонун баарын аткарышты. 9 бөлүм. 8 күнү Муса Ааронду, анын уулдарын жана Исраил аксакалдарын чакырып алып, Ааронга мындай деди: "Күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка бодомалдын ичинен бир букачар, бүтүндөй өртөлчү курмандыкка бир кочкор алып келип, Теңирдин алдына кой, экөө тең кемчилиги жок болсун." Анан Исраил уулдарына мындай де: "Күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка бир теке, бүтүндөй өртөлчү курмандыкка кемчилиги жок букачар жана бир жылдык коз алып келгиле. Теңирдин алдында курмандык чалуу үчүн тынчтык курмандыгына бир өгүз, бир кочкор, нан курмандыгына зайтун майы кошулган нандарды алып келгиле. Анткени бүгүн силерге Теңир келет." Ошондолар Муса эмне буйруса, ошонун баарын жыйын чатырынын алдына алып келишти. Бүт жамаат келип Теңирдин алдында турду. Ошондо Муса аларга: "Теңир буйругандай кылсаңар, силерге Теңирдин даңкы келет" деди. Анан Муса Ааронга мындай деди: "Теңир буйругандай курмандык чалынуучу жайга чыгып, күнөө үчүн чалынуучу жана бүтүндөй өртөлчү курмандыгыңды чалып, өзүңдү да, элиңди да күнөөдөн тазала. Элдин алып келген курмандыктарын да алып, бардыгын күнөөдөн тазала." Ошондо Аарон курмандык чалынуучу жайга келип, өзүнүн күнөөсү үчүн букачар сойду. Аарондун уулдары ага анын канын алып келишти. Анан ал сөөмөйүн канга малып, курмандык чалынуучу жайдын мүйүздөрүнө сыйпады. Ал эми калган канды курмандык чалынуучу жайдын түбүнө төктү. Ал эми күнөө үчүн чалынган курмандыктын майын, бөйрөктөрүн жана боор майын Теңир Мусага буйругандай кылып, курмандык чалынуучу жайда өрттөп жиберди. Эти менен терисин стандын сыртына алып чыгып өрттөп жиберди. Анан бүтүндөй өртөлчү курмандыкты сойду. Аарондун уулдары ага анын канын алып келишти. Ал канды курмандык чалынуучу жайдын ар тарабына чачып чыкты. Анан ага бүтүндөй өртөлчү курмандыктын жиликтеп бөлүнгөн эттерин башын алып келишти. Ал аларды курмандык чалынуучу жайда өрттөп жиберди.
Ал эми ичеги карны менен шыйрактарын сууга жууп, бүтүндөй өртөлчү курмандык менен кошо курмандык чалынуучу жайда өрттөп жиберди. Анан элдин күнөө үчүн алып келген текесин сойду. Аны мурунку курмандыктардай кылып, күнөө үчүн чалынуучу курмандыкка чалды. Анан бүтүндөй өртөлчү курмандыкты да өзүнүн эрежеси боюнча курмандыкка чалды. Анан нан курмандыктарынан колдоруна толтуруп алып келип, эртең менен өртөлүүчү бүтүндөй өртөлчү курмандыктын үстүнө кошуп өрттөп жиберди. Анан тынчтык курмандыгына эл алып келген өгүз менен кочкорду чалды. Аарундун уулдары алардын канын алып келишти. Аарун канды курмандык чалынуучу жайдын ар тарабына чачып чыкты. Өгүздүн майын да, кочкордун куйругун да, карын майын да, бөйрөктөрүн да, боор майын да алып келип төштүн үстүнө коюшту. Анан Аарун ал майларды курмандык чалынуучу жайда өрттөп жиберди. Теңир Мусага буйругандай кылып, Аарун төш менен оң санды Теңирдин алдында силкилдетти. Анан Аарун колун жайып элге кайрылып аларга батасын берди. Күнөө үчүн чалынуучу курмандыкты, бүтүндөй өртөлчү курмандыкты жана тынчтык курмандыгын чалып, курмандык чалынуучу жайдан түштү. Муса менен Аарун жыйын чатырына киришти. Анан сыртка чыгып элге бата беришти. Ошондо бүт элге Теңирдин даңкы көрүндү. Теңирден от түшүп, курмандык чалынуучу жайдын үстүндөгү бүтүндөй өртөлчү курмандык менен майды өрттөп жиберди. Муну бардык эл көргөндө кубангандан кыйкырып, жүз төмөндөп жыгылышты. 10 бөлүм. Аарундун уулдары Надап менен Абуют жыпар жыттуу зат түтөтүлүүчү чөйчөктөрүн алып, аларга от салып, түтөтүлүүчү зат салып, Теңирдин алдына ал буйрубаган чоочун от алып келишти. Ошондо Теңирден от чыгып, аларды өрттөп жиберди. Алар Теңирдин алдында өлүштү. Анан Муса Аарунга: "Теңир, мен өзүмө жакындагандардын арасында өзүмдүн ыйыктыгымды көрсөтөм. Бардык элдин алдында даңкталам" деп айткан деди. Аарун унчуккан жок. Анан Муса Аарундун агасы Узиелдин уулдары Мишаэл менен Элсапанды чакырып, аларга: "Барып, бир туугандарыңарды ыйык жайдан стандын сыртына алып чыккыла" деди. Алар барып, Мусанын буйругу боюнча узун көйнөк кийген Надап менен Абуютту стандын сыртына алып чыгышты. Муса Аарунга жана анын уулдары Элазар менен Итамарга мындай деди: "Өлүп калбайын десеңер, Теңирдин каары жамаатка төгүлбөсүн десеңер, баш кийимиңерди чечпегиле, кийимиңерди айрыбагыла, бирок бир туугандарыңар бүткүл Исраил эли Теңир өрттөп жибергендерди жоктоп ыйласа болот. Өлүп калбайын десеңер, жыйын чатырынын эшигинин алдынан кетпегиле, анткени силер Теңирдин майлоочу майы менен майлангансыңар." Алар Мусанын айтканын кылышты. Теңир Аарунга дагы мындай деп айтты: "Өлүп калбайын десеңер, жыйын чатырына киргенде өзүң да уулдарың да шарап да күчтүү ичимдик да ичпегиле. Бул силердин укум-тукумуңарга түбөлүккө калган мыйзам болсун. Силер ыйыкты ыйык эместен, тазаны таза эместен айырмалай билишиңер керек. Теңир Муса аркылуу айткан мыйзамдардын баарын Исраил уулдарына үйрөтүшүңөр керек." Анан Муса Аарунга жана анын тирүү калган уулдары Элазар менен Итамарга мындай деди: "Теңирге алып келген нан курмандыктардын калганын алып, ал ачыткы кошулбаган нанды курмандык чалынуучу жайдын жанында жегиле, анткени бул эң ыйык курмандык. Аларды ыйык жайда жегиле, анткени ал Теңирге арналган курмандыктардын ичинен сага жана уулдарыңа тийген үлүш. Теңир мага ушундай буйруган: силкилдетилген төш менен өйдө көтөрүлгөн санды таза жерде уулдарың, кыздарың болуп чогуу жегиле, анткени бул Исраил уулдарынын тынчтык курмандыктарынын ичинен сага жана уулдарыңа тийген үлүш. Өйдө көтөрүлө турган сан менен силкилдетиле турган төштү курмандыктардын майы менен кошо Теңирдин алдында силкилдеткиле. Бул Теңир буйругандай сенин жана сенин уулдарыңдын түбөлүк үлүшү болсун." Анан Муса күнөө үчүн чалынуучу текени издесе, ал өрттөлүп кетиптир. Ошондо ал Аарундун тирүү калган уулдары Элазар менен Итамарга ачууланып мындай деди: "Эмне үчүн силер күнөө үчүн чалынган курмандыкты ыйык жерде жеген жоксуңар? Ал эң ыйык курмандык болчу. Теңир аны силерге жамаатты күнөөдөн арылтуу үчүн жана аларды Теңирдин алдында тазалоо үчүн берген. Курмандыктын каны да ыйык жайга киргизилбептир. Силер курмандыкты мен буйругандай ыйык жайда жешиңер керек эле." Аарун Мусага: "Алар күнөө үчүн чалынуучу курмандык менен бүтүндөй өртөлчү курмандыкты Теңирдин алдына бүгүн алып келишти. Менин башыма болсо ушундай кайгы түштү. Анан күнөө үчүн чалынуучу курмандыкты бүгүн жегеним Теңирге жакмак беле" деп жооп берди. Ошондо Муса анын айткандарына макул болду. 11 бөлүм. Теңир Муса менен Аарунга мындай деп айтты: "Исраил уулдарына мындай деп айткыла: жер үстүндөгү жаныбарлардын ичинен силер мынабул жаныбарларды жесеңер болот. Ача тыяктуу, салаасы терең, кепшеген жаныбарды жесеңер болот.
Бирок ача тыяктуу, кепшеген жаныбарлардын ичинен мына бул жаныбарларды жебегиле. Төө, анткени ал кепшейт, бирок ача тыяктуу эмес. Ал силер үчүн арам. Суур, анткени ал кепшегени менен ача тыяктуу эмес. Ал силер үчүн арам. Койон, анткени ал кепшейт, бирок ача тыяктуу эмес. Ал силер үчүн арам. Чочко, анткени ал ача тыяктуу, туягынын салаасы терең, бирок кепшебейт. Ал силер үчүн арам. Алардын эттерин жебегиле да тарптарына кол тийгизбегиле. Алар силер үчүн арам. Суудагы жаныбарлардын ичинен мына бул жаныбарларды жесеңер болот. Деңиздерде жана дарыяларда жашаган жаныбарлардын ичинен сүзө турган канаты бар, кабырчыгы бар жаныбарларды жесеңер болот. Ал эми деңиздерде жана дарыяларда жашаган жаныбарлардын ичинен, сууда жашаган сойлоочу жаныбарлардын ичинен, жерде сууда жашаган жаныбарлардын ичинен сүзө турган канаты, кабырчыгы жокторун жебегиле. Алар силер үчүн арам. Алар силер үчүн арам болуп эсептелсин. Алардын эттерин жебегиле, тарптарына кол тийгизбегиле. Сууда жашаган жаныбарлардын ичинен сүзө турган канаты, кабырчыгы жокторунун баары силер үчүн арам. Канаттуулардын ичинен мына бул канаттууларды жебегиле. Барчын, сакалдуу жоору, суу бүркүт, кулаалы шумкар жананын түрлөрү, карга жананын түрлөрү, төөкуш, жапалак үкү, чардак, туйгун жананын түрлөрү, чекиргөз үкү, балык чугуш жана илегилек, аккуу, бир казан жана ак кажыр, ак кытан, сакалдуу баркылдак жананын түрлөрү, сасык үпүп жана жарганат, учуучу төрт аяктуу курт кумурскалар силер үчүн арам. Учуучу төрт аяктуу курт кумурскалардын ичинен жерде секирип жүрө турган узун шыйрактууларды гана жесеңер болот. Алардын ичинен келгин чегирткенин түрлөрү менен, талаа чегирткесинин түрлөрү менен, дарак чегирткесинин түрлөрү менен, кармоош чегирткенин түрлөрү менен жесеңер болот. Булардан башка төрт аяктуу учуучу курт кумурскалар силер үчүн арам. Алардан силер арам болосуңар. Алардын тарпына кол тийгизгендер кечке чейин арам болот. Ким алардын тарпын көтөрсө, кийимдерин жуусун, ал кечке чейин таза эмес болот. Ача туяктуу, бирок салаасы терең болбогон жана кепшебеген жаныбарлар силер үчүн арам. Ким ага кол тийгизсе, ал таза эмес болот. Төрт аяктуу хайванаттардын ичинен таманы менен баскандары силер үчүн арам. Ким алардын тарпына кол тийгизсе, ал кечке чейин таза эмес болот. Ким алардын тарпын көтөрсө, кийимдерин жуусун, ал кечке чейин таза эмес болот. Ал силер үчүн арам. Жерде жашаган майда жаныбарлардын ичинен силер үчүн арам болуп эсептелгендери мына булар: момолой чычкан, чычкан кескелдирик жананын түрлөрү, кирпи, чүткөр, ташбака, үлүл, хамелеон жананын түрлөрү. Жерде жашаган майда жаныбарлардын ичинен мына ушулар силер үчүн арам. Ким алардын тарптарына кол тийгизсе, ал кечке чейин таза эмес болот. Алардын кайсы биринин тарпы бир нерсеге, жыгач идишке болобу, кийимге болобу, териге же капка же ишке колдонулчу ар кандай буюмга болобу түшүп кетсе, ал таза эмес болот. Аларды сууга салып коюш керек, кечке чейин таза эмес болот, андан кийин таза болот. Эгерде алардын кайсы биринин тарпы чопо идишке түшүп кетсе, анда ал идиштин ичиндеги нерсе таза эмес болуп калат. Идиштин өзүн талкалап салгыла. Анда идиштеги суу силер жей турган тамакка кошулуп кетсе, ал тамак таза эмес болот. Ал идишке куюлган суусундуктун баары таза эмес болот. Алардын тарпынан түшүп калган нерсенин баары таза эмес болот. Меш болобу, очок болобу, аларды бузуп салыш керек. Алар таза эмес. Алар силер үчүн да таза эмес болуп эсептелсин. Бирок суусу бар булак менен кудук гана таза бойдон калат. Ал эми ким алардын тарпына кол тийгизсе, ал таза эмес болот. Эгерде алардын тарпынан себиле турган үрөөнгө түшүп калса, ал таза бойдон калат. Эгерде себиле турган үрөөнгө суу куюлуп калгандан кийин алардын тарпынан бир нерсе түшүп калса, анда ал силер үчүн таза эмес болот. Эгерде силер жей турган кайсы бир мал өлүп калып, анын тарпына ким кол тийгизсе, ал кечке чейин таза эмес болот. Ким анын тарпын жесе, кийимдерин жуусун, ал кечке чейин таза эмес болот. Ким анын тарпын көтөрсө, кийимдерин жуусун, ал кечке чейин таза эмес болот. Сойлоочу жаныбарлардын баары силер үчүн арам, аларды жебегиле. Жер бетинде сойлоп жүрүүчү жаныбарлардын ичинен боору менен жылуучу, төрт аяктуу, көп аяктуу жаныбарларды жебегиле. Анткени алар арам. Өзүңөрдү эч бир арам жаныбар менен булгабагыла. Алар аркылуу таза эмес болуп калбашыңар үчүн өзүңөрдү алар менен булгабагыла. Анткени силердин Кудай Теңириңер менмин. Ыйыкталып, ыйык болгула, анткени мен ыйыкмын. Өзүңөрдү кандайдыр бир сойлоочу жаныбар менен булгабагыла. Анткени силердин Кудайыңар болуш үчүн силерди Мисир жеринен алып чыккан Теңириңер менмин. Ошондуктан ыйык болгула, анткени мен ыйыкмын. Малдар, жаныбарлар, канаттуулар, сууда жашоочулар, жерде сойлоочулар жөнүндөгү мыйзам ушул. Тазаны таза эместен, жегенге болгон жаныбарларды жегенге болбогон жаныбарлардан ажыратыш үчүн берилген мыйзам ушул.